Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргызстандыктардын жашоо деңгээлинин начарлашы бул Улуттук банктын кылмыштуу саясатынын жемиши. Кыргызстандын калкын карызга белчесинен батырган үчүн Толкунбек Абдыкулов жеке өзү жооп бериши керектигин түз жана ачык айталам. 100 миңдеген мекендештерибиз микрокредиттик компаниялардын барымтасында калды. Оор жагдайдан улам пайызы көп началарды алып, турак жайынан, мал мүлкүнөн, унааларынан айрылгандар абдан көп. Ал эми Улуттук банк калкты тоногон сүткорлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүп берүүдө. Эми таң калтырган сандар тууралуу сөз кылсам, сүткорлор Улуттук банктын жардамы менен Кыргызстандын миллиондон ашык жаранын карыз сазына батырышты. Мен бул фактыга президентибиздин көңүл бурушун суранат элем. Бул одоно көрүнүш. Аны токтотууга убакыт келди. Алар митингге чыгып, карыз тузагынан кутулуу үчүн ички органдарын сатууга даяр экенин айтышууда. Улуттук банк чыныгы максатын жана милдетин чаташтырып жаткандай. Кимдир бирөө Улуттук банкка улутубузду сөөгүнө чейин тоно деген тапшырма берди беле? Качанкыга чейин өз элине жасаган экономикалык геноцид уланат. Бул президентибиз жарыялаган өнүгүү максаттарына каршы келет. Кеч боло электе Абдыкуловду токтотуш керек. Дагы бир олуттуу көйгөй бул Улуттук банктын карамагында өсүп жаткан каржы пирамидалары. Бул иш аракеттин ачык эле криминалдык мааниси бар. Көпчүлүк шектүү уюмдар интернетте иштешет жана шектүү криптовалюта менен соода кылышат. Жакында эле Финика компаниясынын кыйрашы жаңы мисал. Тагыраагы эл аралык алдамчылардын айынан жүздөгөн кыргызстандыктар миллиондогон сомго алданды. Эл тонолуп, шулундар дайынын таптырбай жазасыз калышты. Бирок Улуттук банк буга кайдыгер болууда. Менин сурайын дегеним, биздин рынокто криптовалюта алдамчылары ээн эркин иштеп жаткан учурда Абдыкулов эмне менен алек? Аферистер биздин өлкөнүн жарандарын жазасыз тоноонун улантуусуна кимдир бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгы бар болушу керек. Биздин президент коррупцияга каршы элдешкис күрөш жарыялады. Менин оюмча, кызматынан пайдаланып, байкалбастан урдоону уланта бергендерге көңүл буруга убакыт келди. Толкунбек Абдыкулов тууралуу айта турган сөз көп болгондуктан, сиздерге кененирээк макалалар аркылуу жана жеке маектер аркылуу айтып берем. Кыргыз элин тоноп жаткандардын бардыгы жазаланышы керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.